Саламатсыздарбы, кагылайын элим, журтум. Ушу менин балам Садыров Сиражиддин. Ушу балам 2009 жылы 24 ноябрда төрөлгөн. Ушу балам өзү ДЦП, өзү баспайт, отурбайт, сүйлөбөйт. Ушу баламдын мындайча айтканда акыл жагынан такыр эле артта, өзү 11 жашта. Ушу балам мынакей башынан операция болгон, башынан операциясы болуп, мындай шунт салынганда баламдын башыначы. Азыр мынакей мынтип балам бир бутунан мынтип операция болуп, 3 жолу операция болгон. 3 жолу операция болуп, баламдын бутунун ичинде мындайча темир салынган. Буту дагы мынтип ошо операциядан кийин ушу судорогисинен сынат да, ушунун эпилепсиясы бар баламдын. 2 күндө бир же болбосо 1 күндө бир, кээде күнүгө мындай күн бүркөлүү ошенткен убактарда ушу баламдын судорогиси күнүгө болуп калат. Күнүгө 2 жолу 3 жолдан болуп калат да. Азыр ушу балам жаңы эле ошо мынакей буту дагы бул буту сынып, азыр бул гипсте жатат балам. Ошо баламды ушу операция деп атышат да. Операция деп болуш керек деп. Ошол андан кийин ушу баламдын өзүнүн ушу памперс кийет ушу балам. Өз алдынча отура албайт, ушу өзүнүн мындайча айтканда дудуктар бар го, дудук эмелерчи. Ошондой сыяктуу эле балам бүт эле сезет, билет, только бирок баламдын ушу өзүнүн ооругандыгынан бир жеринен бирдеке кылдыргысы келгенинен, мисалы сийгиси келгенин же болбосо чыжкысы келгенин же тамак ичкиси келгенин ушу билгиси, бирок айта албайт да бизгечи. Ошону биз же бирөөнү кылсак бирөөнү түшүнбөй калабыз да, мындайча айтканда. Ошон үчүн ушу балама ушу эмесине жардам бериңиздерди сурайбыз. Сүйүктүү Азирети пайгамбарыбыз өз сөзүндө мындай деп баса белгилейт: Ас-садакату бурханун. Садака момун адамдын чыныгы ыйман ээси экенинин далили. Бөлөк бир сөзүндө хассину амвалакум биз-закати. Байлыгыңарды зекет чыгарып сактап калгыла. Вадау мардакум bis-садакати.Оорлуу адамдарды садака чыгаруу менен шифа тилегиле. Ва аидду лил-балаи бид-дуаи. Раваху Ахмад. Ал эми алдыда келе турган кыйын, катаал күндөргө түндө туруп ыйлап дуа кылуу менен алдын алгыла дейт. Садаканын диндеги орду намаз сыяктуу денедеги баш сымал. Мусулмандар бири-бирине кайрымдуулук кылууда бир дене сыяктуу. Эгер ал дененин бир жерине запкы оору чексе, зыян жетсе, башка дененин бардыгы ага кам чегип, сана чегишет. Ошол сыяктуу эгер мусулман ааламында садака маселесин жакшы чечишсе, мусулман ааламында бей, бечара, жакыр кедей деген катмар болот.